1941 жылдын 17 ноябры Кыргыз киносунун жаралган күнү. Ал мезгилден тарта бир нече легендарлуу чыгармалар тасмага тартылып, экрандаштырыла баштаган. Бакайдын жайыты, ашуудан атылган ок, көксерек, саманчынын жолу жана башка көркөм тасмалар кыргыз кереметинин доорун жаратты. Элимди көрөйүн. Hey, ката. Вот böyle köt baskırıyor. Ayene. Kankıldagan ölümdü göreyim. Kankıldat 4 kançıkты tuğ salttır. Биринчи кыргыз киносу жаралган күндөн тарта коомду агартуу иштери бул багытта да жүрүп келет. Андыктан кино индустрияны өнүктүрүү учурдун талабы. Талас шаарындагы 40 Чоро кинотеатры ар күнү эртеменки 10дон кечки 11ге чейин көрүүчүлөргө тасма коюп, аларды тартуу аракетинде. Чоң кишилерге 150 сомдон, балдарга 50 сомдон. Көп эле кыргыз фильмде көп эмеспейт да. Чет мамлекеттик кинолорду, ужасты шуларды жакшы көрүшөт. Анан биз аларды алып келип койгонбуз. Анан бирок көбүнчө эле кыргыз фильмдерди көрүшкө аракет кылып атабыз. Мисалы, биздин президент дагы жардам берип, бизге ушунча мамлекеттик ишкана болгондон кийин бардык жардамын аябай берип атат. Акыркы мезгилдерде кыргыз киносунун көпчүлүгү комедиялык жанрда тартылууда. Мындай заманбап тасмаларды көрүүчүлөрдүн саны да жогору. Кинорежиссерлордун көп эле кинокомедия тартат да. Мисалы кинокомедия, краткометражный фильмдер көбүнчө. Бизде мисалы чоң кино тартканга мамлекеттик эмеден мисалы каржы азыраак болот. Кинорежиссер мисалы өзү любой мисалы көчөдөгү эле бир жаранды алып тартайын десе, ал ошол мудасы жетпей калат, же жакшы аткарбай калат. Ошон үчүн аларды тандап, чтобы өзү кийин уят болбогондой кылып кино чыгарайын дейт да. Талас шаарынын тургундарына сурамжылоо жүргүзүп, коомдо кино тармагынын оорду таасирин аныктоого аракет жасадык. Кээ бирлери жакшы көрсө болот, анан кээ бирлерине да өтө акча чыгып кеткендер болот. Мурунку кинолорго салыштырмалуу, мурун таза мындай тарбиялык эмес жагы жакшы болчу да. Азыркылар болуп атпайбы, жана эркек кыз болуп, кыз эркек болуп. Анын өтө деле бизге таасири деле жок го дейм. Азыркы кино тартып аткан киночулар капа болбосун, 80%-ине мен ишене албайм, көңүлүм толбойт. Мурда күнөдүн бири да жок. Мүмкүн мен мурдагы заманда жашап калган аксакал катары айтып аткандырмын. Бирок жаштардын табити башкадыр. Бирок кант менен да нокуру Кыргыздын када салты жөнүндө азыр кино тартылбай калды десем болот. Мүмкүн келечекте да тартып калар. Соолган Гарек, Миллиондук Мелдеш, Мегатой, Эл Укбасын жана башка тасмалардын жаратуучусу. Ушул чөйрөнүн казанында кайнаган Сүйүн Откеев кыргыз киносунун сапаты, техникалык базасы алдыга жылып жаткандыгынан маалымат берет. Техникалар жеткиликтүү болуп калды. Кадрлар бир аз азыраак, бирок болгон кадрлар аябай жакшы иштеп атышат. Мисалы, мына жайында быйыл 30-40ка жакын тасма тартылып атат. Бирок команда талаш азыр. Бул негизи жакшы көрсөткүч. Көрүүчүлөрдүн дагы саны аябай көбөйүүдө. Биз өзүбүз ачкан Этномедиа онлайн кинотеатр бар, ошол аркылуу дүйнө жүзүндөгү биздин мекендештерибиз кинолорду дароо көрүп атат. Кубандырарлык кабарлар көп. Мындан сырткары ошол мамлекет тарабынан тартылган тасмалар дагы чет өлкөдө ошол фестивалдарга катышып атат. Алардын да өзүнүн ийгилиги бар. Мен жеке менин оюмда кыргыз киносу жакшы жолдо барат. 2022 жылдын 20 майында өлкө башчысы Садыр Жапаров улуттук кино индустрияны өнүктүрүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын алкагында кыргыз фильмди жайылтуу жана жогорку деңгээлде тасмаларды тартуу, ошондой эле кесипкөй кадрларды көбөйтүү аракеттери жасалат. Актыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.